Саламатсыңар балдар. Бүгүн мен силерге өзүмдүн Ташбака деген китебимден Жалган ооз менен чындык аттуу жомогумду окуп берейин. Чындык менен жалган ооз сапарга бирге чыгышты. Чындык жолдон алтын ачкыч таап алды да таңыркап: "Ой, бул жөнөкөй ачкыч эмес, алтын ачкыч экен да", деди. Аны жалган ооз көргөндө: "Ой, чеке, мындай алтын ачкычтын баасы аябай кымбат болот. Жүр сатып ийели, байып калалы", деп кудуңдады. Аңгычаларга бир бала жакындап келди да: "Ассалому алейкум агалар. Ушул жолдо баратып ачкычымды жоготуп алып издеп келе жаттым эле. Таап алсаңар берип койгулачы. Ал жөнөкөй эмес, алтын ачкыч болчу", деди. Аны уккан жалган ооз ашыга сүйлөп: "Жок, жок, андай ачкыч көрбөдүк", деди. Аны укканда чындыктын ачуусу келди. "Бу сен калп сүйлөгөндөн уялсаң бола. Мынабул алтын ачкычты азыр эле таап алдык го". Бирок жалган ооз ага уялып калуунун ордуна чындыктын колундагы алтын ачкычты жулуп алды да: "Жок, чындыгым, бул алтын ачкычтын ээси мына менмин. Сен кайдагы ачкычты айтып жатасың", деди. Каратып туруп эле калп айтып жаткан жалган оозго бир таң калса, бир ирэнжий караган чындык минтип айтты: "Эй, жалган ооз, бул сенин атың да жалган ооз, затың да жалган ооз турбайбы? Кой, мындан ары сени менен дос болуп чогуу жүргөнүм уят". Бала табылган алтын ачкыч үчүн жалган оозго 1000 сом сунуш кылды. Бирок жалган ооз андан $1000 берүүнү талап кылды. Балада андай акча жок эле. Ал айласы кеткенде сотко барып арызданды. Сот адилеттүү адам эле. Ал жалган оозго кайрылып: "1000 сомго көнүңүз", деп өтүндү. Бирок жалган ооз башын чайкап туруп алды. Ошондо адилеттүү сот чындыкка таянып, балага өз ачкычы бекер кайтарылып берилсин деген өкүм чыгарды. Жана эле 1000 сомго көнбөй жаткан жалган ооз эми жанталашып: "Мейли, мейли, 1000 сомго деле бере берем", деп шыпылдады. Бирок кеч болуп калган эле. Бала соттун өкүмү менен жалган ооздон өз ачкычын алды. Ошондон кийин эл арасында чындыктын чынчылдыгы тууралуу жакшы сөз тарап, ал сый-урматка бөлөндү. Ал эми жалган ооздун калпычылыгы менен ачкөздүгү элге жайылып, ага эч ким ишенбей, акыры элден да чыгып калды.